Андан ары дагы сабакты улайбыз. Бул сабакта мен психология менен кыргыз тили сабагын байланыштырганмын. Э, Буну менен эмне айткым келет? Демек, мугалим балдарга жалаң эле грамматикалык темаларды же өзүнүн предметин супсак эле бере бербестен, заманбап билимдер менен ар кандай психология, IT тармактары, дүйнөдө болуп жаткан жаңы жаңылыктар менен байланыштырып өтсөңүз, балдарга аябагандай кызыктуу болот экен да. Бул сабакта менин ачык сабагымдын бири бүт ошол Себаттын кафедра башчылары деп коет, 24 лицейдин кыргыз тили боюнча кафедра башчыбызга өтүп берген ачык сабагым ушунчалык суктануу менен баа берип кеткен сабактарымдын бири. Сабакты ошондой мындай балдарды чакыруучу адабий ыр менен баштап алгам. Сүйүүдөн уланат экен өмүрлөр, сүйүүдөн кубанат экен көңүлдөр деп туруп баштаган болчумун. Тема сүйүү тилдери деп аталат. Сабактын максатын тааныштырып өтүп, алгач эле өтүлгөн темаларды бир аз бат аркылуу мындай кайсы теманы неме Times беле бир деген техниканы азыр атын унутуп турам. Ошол усулдун жардамы менен өтүлгөн темаларды кайталайт элем. Мисалы үчүн, бул жерде өтүлгөн темаларды кечки грамматикасын кайталабастан 5 минутта бат эле окуучулардын арасынан мындай кылып эле, мисалы, бүгүндүн антоними же бүгүндүн синоними бир сөз менен, экинчисинде бул бышыктоочтун сыпат даражасы, же болбосо антоним, синоним, амонимдерди, грамматиканы дагы бир нерсени ошентип кыска кылып сурап алуу менен мындай чыгарманын өтүлгөн темаларды масштабтуу кыска суроо менен тапшырма кайталап алсак болот да. Же болбосо бул мен мамлекеттик тилчи болчумун да, ошон үчүн жалаң сөздөргө багытталат. Мисалы дагы араба жай кылдырап жүрүп баратат, сүрөндүн бышыктоочу. Дагы бирдемке, бүгүндүн синоними убакыт бул макалды була деген сыяктуу мындай ар тармактан макалдар, лексика, грамматика же болбосо ошондой кылып аралаш кылып бат кыска жооп берүүчү, бир эки сөз менен жооп берүүчү суроолор менен дагы өтүлгөн темаларды сурап алсаңыздар болот да, кайсы предметтен болсо дагы. Андан кийин Гери Демонте Чепмен деген окумуштуу америкалык жазуучу, психолог, сүйүү тилдери китебинин автору деп туруп, биринчи тапшырма деп доскага көрсөтүп, билесиздер, ал жак немеде Себатта электронный доскалар бар. Бардык класстарда ушундай шарттар бар. Доскага могу текстти биринчи тапшырма деп балдарды 3 топко бөлүп туруп, адашпасам 5 топ экени чыкса, топторго бөлүп, унутуп калдым, чыкса топторго бөлүп алып туруп, биринчи тапшырма деп текстти доскага көрсөткөнмүн. Текстти балдар арасынан бирөөнүн чыгарып окутканмын кадимгидей эле. Ар бир адам сүйүүгө муктаж, сүйүүсүз адам толук кандуу бактылуу боло албайт. Ар бир адамдын жан дүйнөсү чөйчөк сыяктуу боштуктан турат. Ал боштукту ар кандай нерсе менен толтурууга болот. Бирок жан дүйнө чөйчөгү өзү каалабаган нерселерге толсо, сынып калуу коркунучу пайда болот деп туруп, жаңы сөздөр муктаж, толук кандуу, жан дүйнө, чөйчөк, боштук, толтуруу деген сөздөр менен, жаңы сөздөр менен иштетип, муктаж деген эмне, толук кандуу деген эмне, бунун синонимдери деп талкууласаңыздар болот. Ошондой эле сөздүктөр менен иштөө бул бардык эле предметтерге байланыштуу деп айта элем. Мисалы, география, тарыхта деле жаңы терминдер менен иштөө болсо керек. Андан ары текстти экинчи топко берилеби чыкса, экинчи адам окуйт. А эгер жан дүйнө чөйчөгү өзү каалаган нерселерге толчу болсо, адам толук кандуу бактылуу боло алат. Бала кезде балага толук сүйүү берүү керек. Мээримге бөлөнүп өскөн бала адамгерчиликтин эң мыкты сапаттарын өзүндө алып жүрө алат. Сүйүү тили 12 жашта калыптанат.
сөздөр толук, мээримдүү, бөлөнүү, алып жүрүү, калыптанат деген жаңы сөздөрдү астына жазылды. Сүйүүнүн түрлөрү. Негизи балага ушул 12 жашка чейин жакшы сөз айтып, жардам берип, сылап, сыйпап, кол тийгизип, мындай сылап, сыйпап, белек берип, убакыт бөлүп, көңүл бурсак, баланын жан дүйнөсүндө сүйүүгө муктаждык болот экен. Анан мындай балдар келечекте адамгерчиликтүү боло алат. Эгерде ушул сүйүүнүн кайсы бири жетпей калса, деп теманы түшүндүргөнмүн да, кайсы бири жетпей калса, ал чоң жашоодо балким буну 9 класстарга өткөн элем, орус класстарга, 9 класстарда буну сүйгөн жигитинен же сүйгөн кызынан же келечектеги жубайынан күтүп калат экен. Мисалы үчүн убакыт бөлүүгө сүйүү чөйчөгү толбой калса, же болбосо белек берүүгө сүйүү чөйчөгү толбой калса, жакшы сөзгө сүйүү чөйчөгү толбой калса, ошону өмүр бою ошол өзүнүн жакын адамынан, жолдошунан, күйөөсүнөн же жигитинен, кызынан күтүп жүрө берет экен. Буну толук бала алып бүтүш керек. Эгерде так сүйүү, мээрим көрбөгөн бала адамгерчиликсиз болуп калышы ыктымал деп түшүндүргөнмүн дагы. Көбүнчө сүйүү тили кыз балдарда жакшы сөз жана белек болушу мүмкүн экен да, кыз балдарда. Эркек балдарда кол тийгизүү, бул деген мындай далга таптоо, азаматсың деп мындай кылып таптапчы, сен жарайсың, сага ишенем деген сөздөр, мындай сүйүүнүн түрү жакшы таасир этет экен. Андан кийин бул жерде сабак психология болуп кетти. Ошентсе деле сабакты ушинтип өткөнмүн да. Бирок 12 жаштан кийин адамга ушул 12 жашка чейин ушул сүйүүнүн 5 түрүн толук бериш керек экен дагы, психологдордун айтуусу боюнча. 12 жаштан кийин адамга кайсы бир түрү басымдуу зарыл экен. Мисалы үчүн, эгерде менин сүйүү тилим жакшы сөз жана белек берүү да. Эгер мага кечке бирөө жардам бере берсе, кечке мага убакыт бөлө берсе, же кимдир бирөө мени сыйлап сыйпаса, мени жакшы көрүп атат, мени сыйлайт, баалайт деп ойлобойм да. Мисалы үчүнчү, жакын адамдарымдын мага жакшы сөз айтып белек берсе, бул мени сүйөт же баалайт же сыйлайт же жакшы көрөт деп түшүнөмүн. Ошол сыңары сиз дагы өзүңүздүн жакын адамыңыздын, апаңыздын, атаңыздын, кесиптештериңиздин, балдарыңыздын, жолдошуңуздун, өмүрлүк жарыңыздын сүйүү тилин так билип алсаңыз, ага ошол сүйүү тилинде мамиле кылсаңыз, ал сизден ыраазы болот экендигин балдарга түшүндүргөн. Балдар кадимкидей вау деп кетишкен. Анткени аларга жаңылык аябагандай жагат да. Анан могу сыяктуу сүйүү жөнүндө бир роликти көрсөткөнмүн. Сүйүүнүн баалуулугун даңазалган 2-3 мүнөттүк сабактын ортосунда. Андан кийин ойлонобуз деп туруп, экинчи тапшырма бергенмин да. Эми биринчи топко киринди сөздөрдү катыштырып текстти улагыла дегенмин. Эми грамматикага менен байланышып кеткен. Сиз дагы мисалы үчүн башка предметте болсоңуздар, ошол география болобу, тарых болобу, биология болобу, ошол заманбап ушундай билимдерди колдонуп туруп, арасынан ошол тексттерди же болбосо арасынан ушундай өзүңүздүн предметиңизге байланыштырып койсоңуз болот да. Албетте мага сенден бир гана жакшы сөз керек, бул сүйүү тили жакшы сөз болгон адамдарчы. Жакшы сөз жыланды ийинен чыгарат демекчи, жакшы сөз кимге жакпасын деп, кээ бир адамдарга кечке белек берсең дагы жакшы сөз айтпасаң ыраазы болбогондор бар. Ага жакшы сөз айтып мактап койсоң, ошончолук белек бергенден дагы сүйүнүп калышат да. Деп туруп анан балдар ушу киринди сөздөрдү катыштырып, ооба деп, андан кийин албетте деген сөздөрдү катыштырып анан сүйлөмдөрдү улап кетишет. Каратма сөздөрдү катыштырып текстти улагыла деп экинчи топко бергенмин. Жан балам, мага үй жумуштарын жасоого жардам берсең абдан кубанат элем деп эненин баласына кайрылуусун бергенмин. Балдар андан ары улап кетишкен. Албетте дедлайн убактын чектеп коесуз. Сыдык сөздөрдү катыштырып текстти улагыла дегенмен, обали азаматсың, жигиттик эрдикти жасадың деп жаш уланды далга таптады. Бул алкоо менен таптоого жигит апкарып, таноолору барпайып кубанып кетти дегенмин. Балдар калганын улап кетишкен. Андан кийин жалпылагыч сөздөрдү катыштырып текстти улагыла. Сүйүктүү апама аялдар күнүнө карата гүл, татыктуу ыр баарын белек катары арнап келем деп, сүйүү тили белек болгон апага карата жазылган текстти балдар анан улап кеткен. Грамматикалык тема жалпылагыч сөздөр болгон.
Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдү катыштырып текст улаагыла дегенмен атеке атекем ай ошентсе да мен үчүн балаң үчүн бир дем алыш убактыңды арнап койчу деп азыркы учурдун көйгөйлүү маселесин көтөргөнмүн. Балдар андан ары улашкан. Анан кийин ойлонобуз деп туруп 1 минут убакыт бергенмин. Менин сүйүү тилим кайсы деп балдарга бергенимде чындап эле алар ойлонуп кетишкен. Көпчүлүгү мага ушундай кылса сүйүнөм, мага мындай кылса сүйүнөм деп балдар өз жөнүндө айтканды укмуш жакшы көрүшөт. Мага белек берсе жакшы сүйүнүп кетем десе мага белек маанилүү эмес. Мага убакыт деп айтышат, мага бирдемке деп айтышат. Ишкыса балдар өздөрүнүн сүйүү тили жөнүндө айтышат. Анан апаңардын сүйүү тилиндеги белек бере алдыңарбы деп сураганда дагы ойлонуп кетишет. Мен апама жумуш жардам берсем жагат дейт, мен апама ырдап берсем жагат, мен апама белек берсем жагат деп чоң класстын балдары деле кадимкидей бала болуп мадыраңдап калышат. Андан кийин ушинтип грамматикалык темаларды кошуп койсоңуз боло берет да андан арычы. Анан өзүңөрдү баалагыла деген техниканы ошентип ар кандай нерсе менен колдоном да, баягы чыгармачылык мененчи өзүм ойлоп табам же болбосо интернеттен каранам. Мен сабакта жооп бердим, мен топтордо иштедим, мен темаларды түшүндүм деп туруп кааласам мындай бир А4 кагазга компьютерден чыгарып топтордун алдына таштап коёмун, же болбосо доскага ушуну коем. Балдар доскалар баягы сезгич чувствительный доскалар да электрондукчу. Плюс минус кылып жазып кетишеттер, же болбосо ошол А4 кагаздарына галочка галочка мындай куш чебегесин коюп кетишет да, жогорку деңгээлде катыштым, орто деңгээлде катыштым, төмөнкү деңгээлде катыштым деп балдар өздөрү өздөрүнүн сабакка катышууларын баалайт. Анан сиз ошого карап баалайсыз жана эгерде бала адилетсиз баалаган болсо, акырындык менен баланын аброюна шек келтирбей туруп, мисалы үчүн Асан же Үсөн, сен сабакта жогорку деңгээлде жооп бердиң, эмне үчүн ошентип ойлодуң десеңиз, балким бала мен тапшырмаларды аябагандай бул теманы аябагандай жакшы өздөштүрүп келген болчумун, бирок мен сабакта жооп бере албай калдым, бирок группа менен иштегенде активдүү салым коштум, бирок мен сабакта сүйлөбөсөм дагы группанын ишинде менин салымым кошулду, менин идеямдын сунушумдун негизинде балдар жакшы маалыматка ээ болушту деген сыяктуу өздөрүнүн далилдерин айта алат. Эгерде бала жооп бере албай калчу болсо, балага акырындык менен ар дайым биз адилеттүү бааласак, өзүбүздү туура бааласак, биз келечекте ийгиликтүү болобуз. Сен келечекте карьера жараткың келсе, ийгиликтүү болгуң келсе, анда биринчи өзүңдү туура баалоодон баштагын деген сыяктуу кеңештериңизди айтканда макул эже деп балдар моюндарына алат да. Сен ката, уялбайсыңбы деген сыяктуу чек араны бузган сөздөрдү айтканга болбойт. Анан тапшырма, анан критикалык тапшырмаларды, үй тапшырмасынын аткаруу немелерин мүмкүн болчу тапшырманы кызыктуу, жеңил берсеңиз болот, же болбосо чоң проекттик иштерди берип койсоңуз болот да тапшырмагачы. Бир айдын ичинде ушул тапшырманы бергиле и ушул проекттин үстүндө иштеп келгиле деп туруп, майда барат тапшырмаларды бербей эле койсоңуз да болот. Же болбосо жөнөкөй кызыктуу сиздин тапшырма баланы эч качан стресс кылбаш керек, ойлонтуп кыжаат кылбаш керек. Айрыкча 10-11 класстагы балдарда алар өздөрүнүн тандаган кесиптери бар, багыттары бар. Мисалы үчүн менин окуткан окуучуларым англис тилин тандап аткан болсо, англис тили ушу бул тандап атса, кээ бир балдар медицина тармагын тандап аткан болсо, кээ бири ошол IT тармагын тандап аткан болсо, эмне үчүн ал кыргыз тил тапшырмасын стресс болуп узак убактысын бөлүп аткарыш керек? Ошол жагын эске алсаңыздар. Так, андан ары дагы кеттик. Ооба, мен сага айтып бүтө элем балам. Бул 8-класстарга өтүлгөн ачык сабагым болчу бул дагы. Ата бабалар акыл казынасынан деп туруп өзүбүздүн тарыхый баалуулуктарыбыз менен сабакта киришүү менен баштаганмын. Сабактын максаты тааныштырылган. Тапшырманы балыктын сөөгү схемасын билесиздер. Ошонун негизинде сурап алганмын. Доскага балыктын немесин, скелетин сызып койгонмун дагы доскага.
Анан балдар ушул жооп беришкен, куталчу билимдеги көтөрүлгөн идеялар, куталчу билимдеги биз алуучу маалыматтар, чыгарманын баалуулугу, чыгарманын бирдемкеси деп балыктын схемасы менен доскага толтуруп чыгышкан. Андан кийин балдар бул сүрөт аркылуу эмнени элестеттиңер деп койгонунда балдар сразу баягы өзгөчө бир башкача образда болгондо балдардын фокусу сразу баягы доскага кетет да, ойлонуп кетишет. Чын эле деп мынтип карап кызыгышат да. Ушундай сыяктуу символ деген белгилер, ошондойлор менен балдарга көбүрөөк иштетсеңиздер, бул эмненин символу, бул эмнени бизге түшүндүрөт деген нерселердичи колдонсоңуздар жакшы. Балдардын фокусун топтогонго, сабакка кызыгуусуна жана ушул схеманы түшүнүп алгандан кийин бала чын эле ушул схемага биздин тема дал келдиби, келбедиби, ошону билиш үчүн дагы сабактын аягына чейин кызыгат да. Балдар, биз сабакка киришүүдөн алдын, бүгүнкү жаңы теманы өтүүдөн мурда мына схеманы карагылачы, эмнени түшүнүп атасыңар деп сураганмын. Адам, балык, бул эмне болушу мүмкүн, бул эмне болушу мүмкүн деп ойлонушат дагы. Адам, короче, балыктарды жеп коет окшойт, бул суу окшойт, же болбосо жерби, чөлбү, курап калганбы деп анан байланыш түзүшөт да, ойлошупчу. Андан кийин алар түшүндүрөсүз да, анан кийин мындай кыскасы адам суу астындагы жаныбарларга дагы, океандарга дагы, жер бетиндеги планеталарга дагы, планетанын жер бетиндеги кургакчылыкта дагы баардык нерсеге таасир этүүчү эң улуу фактор, эң улуу күч экен. Анда биз эмне үчүн биз планета дээрлик адамдардын колунда болсо, биз эмне үчүн ушу жаратылышка аяр мамиле кылбайбыз деген проблемалуу суроону таштап, анда учурдагы экологиябыздын абалы кандай болуп жатат деген экологиялык маселелерди көтөрүп чыкканмын. Андан кийин элибиздин эмпирикалык билимдери деп туруп көрдүңөр, эмне үчүн Кожо жаш, Кара кылбы том деген чыгармаларда буну баардык предметтер колдонсоңуздар болот, география, тарых, ушул биздин дастандардычы. Эпосунда ал мезгилде экология илиминин ээси жөнүндө түшүнүк болбосо дагы, Кожо жаш эпосун билесиздер, өтө байыркы опшеналык мезгилдеги чыгарма деп да айтышат бул чыгарманын тарыхынчы. Эгерде адамдар ушул опшеналык мезгилде жашап аткан болсо, матриархалдык энелик доордо пайда болгон чыгарма болсо, эмне үчүн ушул мезгилдеги чыгарма дагы эле бүгүнкү күндө актуалдуу? Алар деп ошентип элибиздин немесин айтсаңыздар жакшы болот да. Мен образга аябай берилип кеттим. Демек элибиз мурунтан эле жаратылышка аяр мамиле кылуу керек деген. Эгер жаратылышка аяр мамиле кылбасак, жаратылыш бизден өч ала тургандыгын билишкен. Көрдүңөрбү элибиздин эмпирикалык билимдерин деп, патриоттуулукка, философияга багытталган билимдерди берсеңиздер жакшы болот. Андан кийин мына ушундай илимилүү кетет, терминдердин түшүнүктөрү кетет. Анан тарыхый баскычтар болсо, буга чейинки өтүлгөн темалар мындай схема түрүндө көрсөтүп, балдардын кабыл алуусуна жакшы жардам берип, 20-кылымга чейинки учулдар деп туруп ушуларды атап өткөнмүн. Демек бүгүнкү чыгармабыздын, бүгүнкү темабыздын башкы себепчиси же болбосо темабыз бул Асан кайгы деп туруп, анан кийин Асан кайгы жөнүндө айтылган башка окумуштуулардын пикирлерин айтып өткөнмүн. Анткени бул дагы өтө маанилүү, балдарга логикасына өтө маанилүү. Кайсы тема болбосун, ошол темага карата башка адамдардын сын көз караштарын берсеңиз, чоң класстарга жакшы натыйжа берет. Элибиздин баалуулуктары жөнүндө көрсөткөнмүн, белгилеп кеткенмин. Чыгармага карата башка адамдардын ойчулдарын, башка окумуштуулардын пикирлерин бергенмин. Анан акындын чыгармачылык тармактары жөнүндө көрсөткөнмүн дагы. Ошол акындын учкул сөздөрүнүн бүгүнкү күндөгү актуалдуулугу деп туруп суратканда, кайсы балдар айтышкан, ооба баардыгы мындай талкуулашып,
бул классты дагы бир нерсени айта кетейин, өтө күчтүү класс болчу. Негизи бул секрет деле эмес, жашыруун деле эмес, сыр деле эмес. Көбүнчө ачык сабактарды биз күчтүү класстарыбызга өтөбүз го, ачык эле айтайын. Балдар ушунчалык баягы биздин тил менен айтканда тытып койгон да, ушунчалык жайына жайына коюп койгон өтө күчтүү балдар болчу. Дээрлик жетишүүсү 90% эле да. Арасынан эле бир 4-5 бала кабыл алуусу, жайыраак бала болбосо баардыгы ушундай кабыл алууга ачык балдар эле. Эже демек ушул Асан Кайгынын сөздөрү, айткан сөздөрү бүгүнкү күндө дагы ушунчалык актуалдуу экен, маанилүү экен. Демек ошол мезгилдеги адамдын айткан сөздөрү бүгүн да эскирбептир деп балдар өздөрү эле жыйынтык чыгарып өздөрү эле баалап коюшкан. Чыгармасынан маанилүү философиялык үзүндүлөрдү ушундай кылып бергенмин, кыска кылып. Андан кийин муну музыка менен видео кеткен, бана пап музыка болупчу, күү чертилип, акырын кыргыз күүсү менен чертилген. Анан өтө көрктүү окуган окуучуну көрктүү окутуп койгонмун. Кантекен депчи, иллюзиялуу болупчу. Буну эмне үчүн бердим? Мисалы үчүн, жөн эле балдарга, мисалы үчүн, кыргыз тилчилер билет, коңуз байкуш кантекен, балык байкуш кантекен, кары байкуш кантекен, дагы эмне, доңуз байкуш кантекен, жылан байкуш кантекен дегенди жөн эле супсак укканда балага кызыксыз, анан чыгарма таасирсиз болот. Анан музыка мындай жай чоордун музыкасы менен, экранда сүрөттөрү менен анан көрктүү окулуп атканда балдарга мындай көзү менен көрүп атат, кулагы менен угуп атат, и чыгарманын тексти менен таанышып атат дагы, өтө жакшы түшүнө алышкан да, мындай чыгарманын элес образы тактана тартылган. Курт кумурскалар кантекен деп, жаяндар кантекен, коёндор кантекен, чымчыктар кантекен деп сүрөттөрүн тапканга аракет кылганмын. Ушундай. Анан но менен аяктаганда, бул ыкманы, ушул ыкмамды өтө жакшы көрөм өзүмчү, чоң класстаргачы. Бардык сабакка өзүңүздөр каалагандай колдонсоңуздар болот да. Мисалы үчүн математика координатор дегенин дагы элибиздин эмпирикалык билимдери, элибиздин моралдык билимдери деп кылганда балдар бирден жооп беришет, же команда менен иштесе да болот, же дос бирден мен сызып турганмын, ким даяр болсо мындай сурап доскага бирден галочка кетире бергенмин, же болбосо команда менен иштетсеңиз да болот. Ар бир жоопко, мисалы үчүн эмпирикалык билимдер дегенде мындай жооптор кете берген, моралдык билимдер деген жооптор кете берген. Асан Кайгынын эмпирикалык билимдери сызыктар менен кете берген, жооп болгон сайын сызылып кете берген. Моралдык билимдер дегенде жооп болуп кете берген. Ошондой эле бул сөздөрдү, мисалы үчүн, Кыргызстандын географиясы дей турган болсок, Кыргызстандын экономикалык абалы бирдемке, Кыргызстандын географиялык абалы бирдемке деп, тарыхтан дагы, ушул тарыхый окуянын бирдемке деп, тарыхый инсанга, тарыхый фактыларга, адабиятка же кыргыз тилиге дагы кайсы предметке болсо дагы колдонсоңуз, бул сиздин чыгармачылыгыңыз менен сонун натыйжа берет. Анткени балдар ушул математикада колдонуп аткан координаторун башка предметке ассоциация кылганда булар үчүн вау деген сезимди жаратат, айрыкча чоң класстардачы. Чоң класстарга ушундай необычныйраак ой, мышление, оюсуна, логикага багытталган методдорду сунуштайм да, негизичи сөз суроолордо. Анан ошону менен убакыт звонок болуп ушул жакшы жыйынтыктай албай бүтүп калган, ачык эле айтайын, убактым жетпей калган. Анткени көп маалыматты камтып алыптырмын чыгармага, толук чыгарманы да түшүндүрүп бүтүп, плюс автордун өмүр баянын да өтүп бүткөнмүн дагы. Бул маалыматтарга келгенде звонок болуп калган, чыгыш болуп калган. Бирок тапшырманы ушундай кылып бергенмин. Мисалы үчүн критик неме тапшырма деп туруп баалын критерийлерин бергенмин, дифференция түрүндө кылыпчы. Асан Кайгынын өмүр жолун окугула,
Асанкай кыргызстан экологиясы темасында эссе жазгыла деп туруп талаптарын бергенмин. 4 деген баа учурумда мындай деп бергенмин дагы, кошумча тапшырма интернет булактарынан дагы бергем да. Ошондой эле мен баа коюуда мындай кылып колдонот элем. Мисалы үчүн кабыл алуусу орто бала Асанкайдын өмүр жолун окуп келди да, жакшы кылып айтып берди. Бирок ал баа коюунун критерий боюнча 4 албашы керек да, мен акырында ушул техникага өткөнмүн. Мисалы үчүн кабыл алуусу орто деңгээлдеги бала өмүр баянын толук окуп жакшы кылып айтып берсе, ал баланын деңгээлинде 5 да. Ал эми кабыл алуусу өтө жай бала өмүр баянын орточо окуп келсе, ошол кабыл алуусу жай баланын деңгээлинде 5. Ушундай баага өткөнмүн. Башында бир аз чаржайыт болот. Башында балдарда бир аз нааразычылык болот, бирок мен балдарга түшүндүрүү иштерин жакшылап жүргүзгөнмүн. Ким мисалы үчүн бала айтат да, мисалы үчүн жакшы окуган балаңызга 4 койдуңуз. Анан орточо деңгээлдеги балаңызга орточо айтса, ага 5 койдуңуз да. Анан бала нааразы болот. Эмне үчүн сиз тиги балага орточо айтса да 4 койдуңуз, анан мен жакшы айтпасам да 4 койдум дегениңизде өтө түшүндүрөсүз, тыкылдап түшүндүрөсүз. Сен мисалы үчүн Асан, өзүңдү 5тик деп баалайсыңбы? Ооба. Сен 5тик деп өзүңдү баалайсың. Сен 5тик баласың. 5тик деңгээлдеги баланын бүгүнкү жооп бергениң сенин деңгээлиңде, сенин даражаңда, сенин кечээги күнгү жооп бергениңе караганда, сенин күчүңө караганда деп турупчу, 5 ылайык болдубу? Бала жооп дейт. Демек, сен 5тик деңгээлде, сенин акылыңда, сенин күчүңдө 5 ылайык болбой калды. Ошондуктан эч качан башкага өзүңдү салыштырба. Сен өзүңдү мындай кыл деп түшүндүрүп, ошондо ушунчалык сабагымда акыйкаттык жаралган. Бирок бул дагы убакыттын өтүшү менен тажрыйбанын негизинде келген да, бул менин баалоо жеке ыкмамчы. Ушинтип баалап баштагам. Ал эми орто деңгээлдеги балдардын патологу жеткен чеги билесиң да, орточо баланын ушунчалык аракет кылып айтып берет, бирок тиги 5тик балага караганда ага таптакыр жетпейт. Бирок ошол орточо деңгээлдин патологу ошол эле акыбал. Бирок мен ошол орточо деңгээлдин балага ылайыктап 5 койгом да. Төмөнкү деңгээлдеги баланын жеткен чеги патологу, жанын үрөөсү дагы аракет кылган чеги мынча болушу мүмкүн. Ошо Асанкайдын бир ырын жаттап келгенге араң жетиши мүмкүн. Ошого ылайыктуу 5 койгом. Анан тиги 5 ылайыктык бала нааразы болчу болсо, сен жашына болой деп мындай тамаша менен, юмор менен, түшүндүрүү менен түшүндүрүп койсоңуз, дейт ал бала делечи. Ошондой кылып, анан тиги начар окуган бала деле кудуңдап сүйүнүп калат, орточо деле бала сүйүнүп калат, 5тик деңгээлдеги бала өзүнө адилеттүүлүктү мойнуна алат, өзүнө мындай эмне деп коет, өзүнө баа берүүсү, өзүнө өзү баалоосу, өзүнүн үстүнөн иштөөсү, өзүнүн деңгээли бийик экендигин түшүнүп, башкача ой жүгүрткөнгө мындай аракеттенип калат экен да. Дээли ушул ыкмамды 1,5 жылдан ашык эле колдондум да. Анан азыр учурда Тебатта иштебейм, өз каалоом менен чыкканмын. Анан дагы эмне айтайын дедим эле. Баалоонун ушул ыкмасын колдонгонмун. Дагы эмне айтайын дедим эле. Ушундай. Кейингисине айта берейин айта турган сөзүм унутуп калдым. Так. Так, бул дагы 7 класстарга өтүлгөн сабагым, ачык сабагым болчу. Балдарга сабактын башталышында моундай сүрөттү койгонмун. Прям мындай саламдашып бүткөндө эле ушуну койгом дагы. Балдар, бул сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар дегенде, эки адам бири-бири менен ачууланган абал окшойт деп жооп беришкен. Бул сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Ойлорунда, акылдарында бири-бирине келатат деп айтышкан, ушундай болушкан. Конфликт деген эмне деп суроо таштаганмын. Конфликт деген мындай деп айтышкан. Компромисс деген эмне деп айтканымда,
Э, кээ бир балдар билген билбеген, максат ушул адабият сабагы болсо деле конфликт, компромисс деген түшүнүктөрдү, психологиялык терминдер дейбизби же жашоодо керектүү сөздөр дейбизби, ошолорду түшүнүшкөн, демек конфликт деген мындай, бирок компромисс деген мындай. Демек биз адамдар конфликтке барып эки жакты караганча көрө компромисске келген жакшы. Сенин да кызыкчылыгың, менин да кызыкчылыгымды эске алып, ортодой ортолук бир чечимди кармануу бул компромисс деп аталат деп балдардын фокусун, сабакка көңүл бурдуруусун ушундай сүрөт менен баштап алганмын. Анан чыгарманын аты менен тааныштырып, максаты менен тааныштырып, андан кийин чыгарманын мындай киришүү этабын бир аз айтып өткөнмүн дагы. Бал топтомо деген сыяктуу жарыш түрүндө оюн кылып койгом да. Биринчи этап ар бириңер өз өзүңөргө бал топтойсуңар деп койгом. Өзүңөр үчүн иштейсиңер. Топтордун ичинде болосуңар, бирок жеке бал топтойсуңар. Топтор жеңишке жеткен болгон болсо эмне болот? Топтор жеңишке жеткен болсо, бизде себатта бонус, ар бир баланын өзүнүн бонустук балы бар эле, ошол топтун жеңүүчүлөрүнө бонус бал беремин. Кимдин балы көп болсо, 5 деген баа оценка берем дегем да, балдар аябай активдүү катышат. Жеке өзүм дегенде да активдүү болушат, кээде группа менен иштегендерге деген талапты койсоңуз да активдүү болот. Биринчи этап каармандардын портреттик сүрөттөлүшү, жомоктогу тематикалар, маселелер, конфликттин келип чыгуу себептери деп сабактын этаптык жүрүштөрүн түшүндүрүп өткөнбүз дагы. Каармандардын портреттерин деп бергемин. Балдар өздөрү элестетишет чыгарманын портреттерин, мындай 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 депчи. Анан кийин балдар анан неме кылышат могу жердечи. Чилтен Баатыр деген мындай 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 деп өзү айтып беришет. Мисалы үчүн, Чилтен Баатыр деген мындай 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 болгон, атасы кандай болгон, атасы мындай мындай, характери өзгөчөлүктөрү мындай мындай мындай, психикалык абалы мындай мындай, сырткы келбети мындай мындай деп өздөрү божомолдошот. Чыгарманын негизинде Жолборс мындай 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 деп. Бул жерде эмне максат, кандай пайдасы бар? Пайдасы балдар чыгарманы окуду, плюс Чилтен Баатырдын портреттин сүрөттөп айтып бер дегенде бала мындай чочуюп кетет дагы, анан ой жүгүртүүгө кетет, фантазия кетет, креативдүүлүк кетет. Чилтен Баатыр мындай болчу, демек анын сырткы келбети мындай, күчтүү, мындай болсо керек деп айтышат да. Атасы дегенде чыгарманы окуйт дагы, чыгарманы элестетишет образын, анан ошого жараша сакалы болсо керек, бою узун, бою кичинекей, акылдуу, тырыштары бар бетинде, жүзүндө деп өздөрү фантастикалап башташат. Бул аябагандай ой жүгүртүүсүнө жакшы жардам берет. Каармандардын портреттик элестерин айтып бергиле деп озеки сураткандачы. Андан кийин мен мындай сүрөттөрдү бергемин. Тапкыла бул мисалы үчүн бул баатырды көрүп чыгармадагы кайсы каарманга окшоттуңар деп суроо бергемин. Ошондо ушуга деп жооп берет. Туура же туура эмес жоопторун аныкташат. Катайттың деген жооп болбойт да. Буну кимге окшоттуңар дегенде тиги бул деп айтышат. Туурабы туура эмеспи деп бияктан жооптору чыгат. Буну эмнеге окшоттуңар депчи. Ошентип неме кылып турганмын, мындай эмнеге окшоттуңар дейбиз, жоопторун берип турганмын. Мына Чортон Баатырга келгенде аябай кандай балдар кызыгышкан, анткени алар интернетте аябай көрүшөт, билишет. Бул суу баатыр болот да чыгармадачы. Анан могу бул дагы ошол сууда жашаган кинонун каарманы экен. Вау деп күлүшүп, жанданып, реакциялары өзгөрүп, сабакта ушундай болуш керек да, бала мындай уйкусу келбей баягы жанданыпчы, анан күлүп жыргап, ой ушуну эже неме Чуртан Баатыр кылып койдуңузбу, чын эле окшош же окшош эмес деп күлүп баягындай неме болушат да, эмоциялар өзгөрөт.
Андан кийин чармадагы майда деталдардан таап алып чыгып же жамбат май деген кыргыздын салты жөнүндө маалымат берип кеткенмин. Класстер ыкмасы менен иштеткиле дегенмин. Чыгармадагы конфликттин келип чыгыш себеби чыгармадагы конфликттин келип чыгыш себеби эмнеден деп сураганымда балдар мындай деп айтып беришкен. Конфликттин себептерин талкуулаганбыз. Болтурбай коюунун жолу бар беле, компромисске келсе болот беле деп сураганмын. Анан алар ооба болот эле же болбойт эле деп өздөрүнүн ойлорун айтышкан. Демек силерде жашоодо конфликтти алдын алганга, компромисске барганга болот бекен ар кандай ситуацияда деп түшүндүргөмдө ооба демек компромисске барсак мындай болот экен деп айтышкан. Демек биз чыгарма аркылуу балдарга конфликт жана компромисс түшүнүгүн түшүндүрө алып жашоодо компромисске келүүнүн баалуулугун жеткирсек болот да сабак аркылуучу. Анан жыйынтык рефлексия менен бүткөн тапшырмаларды критерийлер менен бергенмин. Ошондой негизи бул мезгилде жанагындай балдардын деңгээлине карап баалоону колдоно элек болчумун бул учурда. Кошумча тапшырма бергенмин. Кошумча тапшырманы дээрлик өтө баягы активдүү балдар аткарышат. Баягы класстагы вундеркиндер гана аткарышат. Калгандары тапшырманы эле араң аткарат. Ошол вундеркиндерге ушундай кошумча интернеттен сайттардан монтип Википедия, бирдемке деп сайттардын эмелерин маалыматтарын берип койсоңуз, алар аткарышат да. Анткени беги себеби сабакта баягы кабыл алуусу төмөн балдар менен иштешип атканыбызда тиги балдар мен билем да деп баягындай зеригип тажап кетпестен ошол интернеттен алган маалыматтарды издеп ошентип өзү менен өзү отурса алар убактысы текке кетпейт, изденүү абалында болот. Так, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Дагы калган сабактарымды өзүмчө сактап алайын.